Жаман ниеттүү адамдар бардык дооролордо дагы болгон. Алар кара ниеттүү иштерин амалга ашыруу үчүн ар кандай жаман ишке даяр эле. Мына ушундай кара ниеттүү иштердин бири тарыхта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу сөөктөрүн урдоого аракет кылуу. Исламдын 1400 жылдык тарыхы доорунда бактысыздар бир нече жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу сөөктөрүн кабырларынан урдоого аракет кылып көрүшкөн. Биринчи болуп шиялардан болгон Исмаилийлердин өкүмдары Убайди кабырдан куттуу сөөктү Египетке алып кетмекчи болгон. Бирок Аллах Таала өз пайгамбарын коргогон. Убайдинин буйругун амалга ашыруу үчүн келип жаткан топ күчтүү шамалга кезигип Мадинага жетип келе албай артына кайтууга аргасыз болгон. Экинчиси, мындан соң Убайди дагы бир жолу кабырдан куттуу сөөктү урдоого аракет кылып көргөн. Бул жолу анын адамдары жер астынан чуңкур казып, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кабырларына жетмекчи болгон. Бирок адамдар Айша радиаллаху анха бөлмөлөрүндө чырак жанганын көрүп, кылмышкерлерди кармап алышат жана андан соң аларды өлтүрүшкөн. Үчүнчү аракет Хижри 557, биздин замандын 1162 жылында болуп өткөн эле. Ибн Касир рахимахуллах Аль-Бидая ва Нихаяда жазганына караганда 10 чакты кишиден турган испан монахтары мусулмандардын пайгамбары сөөгүн Европага алып кетип, ушул аркылуу алар арасында шек жана фитна салуу, үммөттү жабык жолго киритүү аракети болгон. Эки динсиз ислам кийими жана урандары менен Андалустан Мадинага келишти. Максаттары пайгамбарыбыздын куттуу сөөктөрүн урдоо эле. Алар кадимки ажыга келген мусулман кейпине кирип, Мадинага киришти. Масжидул Набавинин кыбла тарабынан Равзаи Шарифке жакын жердеги бир үйдө конум табышты. Намаздарын мечитте окуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырларын зыярат кылып, ар таңда Бакый мүрзөсүнө, ишемби күндөрү болсо Куба мечитине барышат эле. Жүрүм-турумдары жана кылган эксандарынан калктын ишеничине кирген бул кишилер пайгамбарыбыздын куттуу сөөктөрүн урдоо ниетинде түндөрү өздөрү турган үйдөн кабыры шариф жака жашыруун жер асты жолу казый башташты. Ал жерден чыккан топуракты сумкаларына толтуруп, кабырларын зыярат кылуу шылтоосу менен Жаннатул Бакый мүрзөсүнө алып барып төгүшөт эле. Алардын бул ишинен албетте мусулмандар кабарсыз эле. Ошондой күндөрдүн биринде адилеттүү өкүмдарлардын бири Салжуклий амирлерден болгон Нуриддин Махмуд Занки Аксуңгур тахаджуд намазын окуп уктайт жана түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрөт. Сүйүктүүбүз эки бейтааныш адамды көрсөтүп, "Эй Нуриддин, мени булардан корго" дейт. Өкүмдар бул түшүнүн таасиринен бакырган абалда чочуп ойгонот, даарат алып намаз окуп дагы уйкуга кетет жана дал ошол түштү дагы көрөт. Кайра-кайра 3 жолу ушул түштү көргөн соң, ордунан туруп, салих инсандардан болгон жардамчысы Жамалиддин Мусуилиди алдына чакырат. Ага көргөн түшүн айтып берет. Өз ара кеңешип Мадинага барууга чечим кылышат. Өкүмдар, жардамчы жана 20 аттуу Сириядан Мадинага карап жолго чыгышат. Күнү түнү жол жүрүп 16 күндө Мадинага жетип келишет. Өкүмдар даарат алып, Масжидул Набавийге кирип 2 рекет намаз окуйт жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын равзаларын зыярат кылат. Мадина калкы өкүмдардын алдына топтолушат. Ошондо жардамчы өкүмдарыбыз пайгамбарыбызды зыярат кылуу максатында келди. Өздөрү менен Мадина калкына белектер келтирди. Ар бир мадиналыктын ысымдарын жазып тизме кылгыла дейт. Баарынын ысмы жазылат. Ошого көрө баары бирме-бир келип өз белегин алып баштайт. Мындан максат өкүмдардын түшүндөгү эки кишини аныктоо эле. Ошон үчүн ар бир жаран белегин өкүмдардын жанына өзү келип алат. Өкүмдар ар бир келген адамга кунт коюп карайт. Ысымдар тизмеси түгөнүп, баары белегин алып болгон. Бирок өкүмдар түшүндө пайгамбарыбыз белги кылган эки киши көрүнбөйт эле. Белег албаган бирөө жарым калдыбы деп сурады Нуриддин Занки. Эч ким калбады, бир гана Андалустан келген эки такыба киши бар. Алар эч кимден нерсе алышпайт, муктаждарга садака беришет дейишти. Ошондо өкүмдар аларды да чакырууну буйруду. Амир аларды көргөн соң так ошолор түшүндө белги кылынган кишилер экенин билди жана каерденсиңер деп сурады. Алар Андалустан ажылык ниетинде келгенбиз, бир аз убакытка пайгамбарыбызга жакын болууну каалаган элек деп айтышты. Нуриддин каерде түшкөнүн сураганда, алар мечиттин жанына жайгашканын айтышты. Амир алар менен чогуу үйлөрүнө барды.
Үйдө бир канча кооздолгон китептер, кымбат баалуу буюмдарды көрдү. Ошол эле учурда калк аларды күндө орозо кармоосун, намаздарын мечитте окуусун, эч бир тиленчини куру кайторбоосун айтып, аларды макташат эле. Нуруддин Занки бөлмөнү карайт экен, килемди көтөргөндө астында казылган жер асты жолу көрүндү. Бул жол пайгамбарыбыздын равзаларына чейин казылган эле. Муну көргөн калк кыжаалаттан айтууга сөз таба албай калды. Бул жөнүндө өкүмдар ал экөөнү сурак кылды. Ошондо алар акыйкатта мусулман эместиктерин, аларга пайгамбарыбыздын сөөктөрүн уурдап, өз мекендерине алып кетүү иши жүктөтүлгөнүн мойнуна алышты. Бул кара ниеттерине жетүү үчүн такыба кейпине кирип, калк ишеничине киргенден соң түндөрү жер асты жолу казыгандарын айтышты. Жана Равзага жакындашкан түнүбүз асманда чагылган чагып, ушундай бир силкинүү болду, тоолор ордунан жылып кеткендей болду. Мындан катуу коркуп кеттик. Жана таң эрте сиздин келгениңизди уктук дейишти. Муну уккан Нуруддин Занки аларды дароо өлтүрүүгө буйрук берди. Ошол окуядан кийин Нуруддин Занки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын равзалары айланасына терең арык каздырды жана бул арыкты эритилген коргошун менен толтуруп, равза айланасын коргошун менен коргоду. Мына ошентип Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сөөктөрүн урдоого болгон бардык аракеттер текке кетти. Ар кайсы абалда кылмышкерлер убагында ачыкка чыгарылып, жазаланды. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين